28 апрель бүткүл дүйнөлүк эмгекти коргоо күнү. Эл аралык эмгекти коргоо уюмунун 2001 жылкы чечимине ылайык 28 апрель бүткүл дүйнөлүк эмгекти коргоо күнү катары белгиленип келүүдө. Майрамдын негизги максаты эл аралык эмгек уюму жумушчу орунундагы өлүмдүн санын азайтуу үчүн иш маданиятын арттыруу максатында атайын майрамдык жөрөлгө уюштурган. Мындай кадам аркылуу аталган уюм дүйнө коомчулугунун ушул көйгөйгө көңүлүн буруу максатын көздөгөн. Азыркы учурда бул майрам дүйнөнүн 100дөн ашык өлкөсүндө белгиленип келүүдө. Анын атайын эмблемасын да кабыл алышкан. Эмгекти коргоо уюму 1919 жылы түзүлгөн. 1946 жылы буунун эң алгачкы адистештирилген мекемеси болуп калган. 2005 жылга карата уюмга 178 мамлекет кирген, анын ичинде Кыргызстан дагы бар. Эмгекти коргоо уюмунун негизги максаты эмгек шартын коргоо жана жакшыртуу, жумуш менен толук камсыз кылуу, жашоо турмуш деңгээлин жогорулатуу, ишкер менен эмгекчилердин өз ара кызматташтыгын чыңдоо максатын көздөйт. Эмгек уюму төмөнкү түзүмдөрдөн турат. Эмгек уюмунун тактоосуна караганда дүйнө жүзү боюнча иш орунундагы кырсыктан ар күнү болжол менен 5000, бир жылда 2-3 миллион адамга чейин өлүмгө дуушар болот. Ошондой эле жыл сайын 270 миллион адам жаракат алат. Кыргызстанда Кыргызстандын мыйзамында эмгекти коргоо жөнүндө жалпы жоболор иштелип чыккан. Эмгекти коргоо бул эмгек процессинде адамдын коопсуздугун, ден соолугун сактоо үчүн жагымдуу шарттарды камсыз кылуучу закон актыларынын техникалык жана санитария гигиеналык чаралардын системасы. Эмгек тууралуу кызыктуу маалыматтар. Иш жумасындагы эң оор күн дүйшөмбү. Жумадагы шейшемби күн эң жемиштүү күн болуп эсептелет. Терезенин жанында столдо иштегендер эң жакшы иштейт деп эсептелет. Күн сайын 60 киши миллионер статусуна ээ болушат. Эң кооптуу жана татаал иш бул космостогу иш. Нью-Йоркто 100 жаштагы киши күнүгө офиске келип иштейт экен. АКШда Тодд Гордон деген киши ар дайым жылмаюусу жана жагымдуу күлкүсү менен акча табат. Эс алуунун жакшы жолу бул күлкү. Мен сиздерге жагымдуу маанай, ак эмгек жана жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпешин каалайм.